биринчиден албетте зыярат кылам деген адам сөзсүз түрдө ниети ошо зыярат кылуу максатында кылган ниети Алла Таала үчүн болуш керек. Зыяраттын аркасынан ар кандай мактанычты же болбосо баягы эптеп ошол адамга барып ошо кутулууну максат кылбастан, ошол бир туугандык катары ушунун аркасында мен Аллах субхана таалаадан соо үмүт кылып атам деген ниетте зыярат кылыш керек. Жогоруда хадисте айтып кетпедикпи, анткени адам баласы ошо мейиштин бакчаларында мөмүнөрүн үзүп жеген абалында болот. Бул баягы адамдын ыхластуулугуна муктаж. Эгерде кайсы бир адам зыярат кылууда шариятта келген сооптор үмүт кылбай, кандайдыр бир дүйнөнү максат кылып, акыбалын сурап коюп, ошонун аркасынан мындай максатка жетейин, байлыкка жетейин же материалдык бир себепке жетейин, же бийликке жетейин деген дүйнөлүк ниетти максат кылган